Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кагул программасы. Студияда мен Каныбек Саңкыраев, саламатсыздарбы? Милициянын иши бир гана кызмат учурунда эмес, жумуш бүткөн соң өтө кооптуу. Түндө 13 март күнү Кыргыз мамлекеттик техникалык окуу жайынын жанынан 3 белгисиз адам жол кайгыл кызматкерлерине кол салган. Андан соң окуя болгон жерден изин суутуп кетишкен. Жол кайгыл кызматкерлерине кол салуу түндө 13 март күнү катталган. Жумуш аяктаган соң милиция кызматкери үйүнүн жанына келип, автоунаасында отурган. Бир аздан соң бейтааныш жигит машиненин жанына басып келип, тамекисин күйгүзүүгө ширеңке сураган. Көп өтпөй эле машинесинин аркасынан бет капчан 2 жигит басып келе жатканын көрөт. Эшиктерин бекитүүгө жетишпеген патрулдук милициянын кызматкери балка менен бир канча сокку жейт. Басып келди. Спичка ору dedi. Спичка берdim de. Ertesi bana kötü. Arkamda iki maska çekti yakar. Ben sırada düşündüm ne tuttu. Güzel oğlum uçaktılar. Hiç tartışmadı. Hiç tartışmış. Bu eşik zamak yolka taşlım etti. Tat başta öğrendi. Uçaktan elemedi. Balkamın çattı. Anam bir yana bu eşik taşıp durma bir yana çıktı. Birine sap ketdi? Yok. İşte kalgan yok. Sen formanı görüp duruşunda oldu he? Sen ayттың, может, ал налоговый деп эметкенде прокуратурада. Жо, алар вообще-то байке эме дөңгөлөк чечип атып тетерден. Дөңгөлөк чечип атып бизге бир эже келбейди. Дөңгөлөк чечип аткан жумушта турган 230 Аны эже отуруп мен өтүп баратканмын, Сен бияқта чечиңер балдар, Жыйынтыгында милиция кызматкеринин башы жарылып, бети шишип кеткен. Бактыга жараша окуя болгон жерден алыс эмес жакта кошуналар бар экен. Алар ызы чуу көтөрүп тез жардам чакырышкан. Ал эми кылмышкерлер болсо жакын жайгашкан короолордун бирине кире качкан. Көп өтпөй ал жактан Subaru Legacy үлгүсүндөгү автоунаа чоң жолду карай катуу ылдамдыкта чыгып кеткен. Милиция кызматкери өзүнүн машинеси менен артынан бир канча чакырым кууп, бирок жетпей калат. Окуя болгон жерге Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тартылып, тез жардам кызматы жабыркаган патрулдук милициянын кызматкерин алып кетишет. Sen karmadın mı? Biz. Emek kılıp kaç? Cevap ver koç. 60 kaç olmadı. 60 biz mi yaptı? Çok хорошо. Da lan oğlum. Mama, hukuk yok, bu aydan. Кылмышкерлерди кармоо иш-чарасы көпкө узаган жок. Окуядан 1 саат өтпөй, милиция кызматкерлери шектүү унааны байкашат. Алардын айтымында бул унаанын ишинде дал ушул кол салган балдар болушу мүмкүн. Ошентип шектүү делген 2 бала кармалат. Алар өз кезегинде күнөөлөрүн мойнуна албай, окуянын чоо жайын жакшы билебиз. Кылмышкерлерди биз да кубаладык деп жатышты. Машина алып каласыз жолдон. Мен ешкімге жаным жоқ балам мен байке мен кебете мен ушундай көрүнүп атам мен. Мен наоборот сизге жардам берейин деп жана чын мен өтүп бараткам жанакы жерденчи. Дос балдарыбыз мененчи. Жезден үйүнө бараткан болдум, ошол жакта жезден жашайт. Өтүп барасам балдар болуп шашат турсаңар мен мына камерага айтып атам мен тартып калам мен. Өтүп бараткан болдум ошол жерденчи. Балдар бири-бири менен жанакы кол менен көрсөтө албай атам азырчы. Бир узун таякпы же эмне ушта мен чапкылап аткандан дос балам айдап барат, токсоң доска тиякта эмне болуп атат. Карап коелучу деп тезден түшүп эле. Эметсек бир балдар мушташ баягы 2-3 качты. Тиги аркасынан 2-3 бала куалады. Аркасынан барат биз
тартып мен аркасынан чыгып барат. Балдарга айттык биз жигиттер эмне кылалы, жардам керек, эмне болуп атат деп эмесек. Тияктан бир эже кыйкырды. Балдар ушундай машинадан чыгып атат депчи. Орусча кыйкырды, орусча сүйлөгөн эже экен. Жок, тартып кылам мен. Монтип сынып калдым келбейт мен дагы. Мен өзүм үчүн сүйлөшүм керек да, мен маяктан жөнүм азыр. Өлтүрүп салайын деп атасыңар, меничи чын. Жок, кантип кол көтөрдүңүз милиция кызматкерин? Чыгайын, мен чыгып сүйлөйүнбү? Мен чыгып сүйлөйүнбү? Отуруп айта бериңиз, Жаңылып атасыңар, чын. Ким топчубай? Уруп атасыңар, мен атасы жок баламын, спортсмен баламын. Отурсаң? Жок, кантип кол көтөрүп калдыңыз кызматкерге? Кайсы кызматкерге мен эч ким кол көтөргөн жокмун, мен эме айтып атасыңар, мен түшүнгөн жокмун, байке. Жауаптыкчы. Жакын алып, жанына бак турсун. Күбөлөрдүн коштоосу менен машинени тинтүү учурунда кылмышта пайдаланылган жарактар табылган жок. Машиненин ичинен медициналык пипетка жана балдардын өздөрүнө таандык буюмдар табылган. Тинтүү бүткөн соң балдар ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Экинчи күнү бизге маалым болгондой, кармалган балдар күбө катары өтүшүүдө. Кылмышкерлер али табыла элек. Жүзеки кызматына чыгыш 5 тарабынан менин уюлдук телефонумду уурдап кетишти деген билдирүү түшөт. Экипаж келген соң бул киши эшикке чыгып бир нече балдар менен урушуп кеткенин айтып берди. Уруш көпкө узабаптыр. Балдар аялдамага чейин жеткирип, жада калса бул кишини коомдук автоунаага салып жиберишет. Машинеге отурган соң чөнтөктөрүн сыйып алып, телефонун таппай калат. Өзеки арыз менен келди бизге. Ушундай биз тоноп кетти. Үч орус бала келип тоноп кетти. Эмне тоноп кетти? Задержанный ким? Мына фатир бериш. Тоноп кетти. Аттан, эмне болду? Тоноп кеткен жок, мен асты аял менен кичине кызылдашып коюп, без настроение чыгып аткам, астык байтанчы. Чыгып атам. Өзүңүздөр билесиздер, мен аламда такси өткөн балам мен. Ан машинаны үйгө токтотуп коям, бул жакка такси менен келгем, ошо тааныш эле балдар мененчи. Келип бул жактан 200 грамм ара ичкем. Азыр даны время ичип алган эле балам. Аял менен сөздөн келишпестиктен чыгып келе атам. Байке, аялыңызды отуруңуз, мектен эмне болуп кетпесин? Ан келе атсам, орустар узат коебуз деп туруп эле телефон жок деп коюп, ага чейин эле бар болчу. Амот. Кимдер эле досторуңузбу? Дос эмес, тааныбайм деле. Ишектен отургам, ол жака бир остановка түшүп жетпей, телефонун аялыма чалып коеюн деп туруп, эметкенде телефон таппай калдым, түшүп калып турган бул ГБРлерге кайрылдым. Действительно, могу эки балага мен кайрылдым. Буларга рахмат. Алар каяк жака кетишти? Алар ушул эле жерде калып калган. Жабыркаган жаран менен милиция кызматкерлери сыра сатуучу жайга барышат. Эшиктин алдында бир нече балдарды жана кыздарды байкашат. Тынч сүйлөшүүгө мүмкүн болбой, эки тарап бири-бирин күнөөлөп жатты.
Мен чыкканда могу менен бир эметкенбиз, урушканбыз. Анан кийин Байке позвонил, бирөөсү эметкен, могу байке нар узаткан, а? Тура байке. А бирөөсү дальше узаткан. Sen çıkırdın mı? Sen çıkırdın mı? Мен телефонум жок. Koy bre. Uyat var mı yok mu? Мен уят бар. У тебя нету совести, слышь, ты, у тебя... Силер көптөө эле. Подождите. Конкретно ким алды телефонду? Ким алганын билбей калдым мен. Ay Никто у iyi него çek. ничего не забирал. İyi Ты çek. Molda. придурок, что ли? Moleko ursa gitti ya. Позвони Байке. Молоко сушать гибс, молоко. Ursa gitti. Не пойдет. Amin ajrasıp koygula desem. Башка узушат Abi bu olsa Мени башка kredi узатып çıkar. наржак эме остановкага чейин узатты. Что, у вас что? Вы вызвали, да? Вы тоже вызвали, что ли? Не. Да, едет. Мы сразу, когда вот это началось, он первый кинулся на него. Вот этот товарищ. Потом еще вот этот Байке, я же тоже с детьми, у них просто вот праздник, да? Я с детьми. Вышла Байке, начал успокаивать, говорит, ты что, говорит, вот женщина вышла, говорит, ты что делаешь, говорит. Он ему куртку порвал, вот этот. Вот этот. Я успокоила их всех. Успокоить, давай их всех успокаивать, да? Я говорю, вы успокойтесь. Он, пошла вот этот вот. Пошла вообще, ты кто такая, вот этот вот? Нормально, нет? Я говорю, я с детьми, Байке, мы вас не трогаем. До этого была. Вроде посадили на маршрутку, он уехал, приезжать с вами. Это нормально? До этого была. Все было спокойно. Вот Байкешка свидетель. Мы вот он посторонний, да, нам? Байке, реально айтыңызчы. Ben bu mucize baratsam Мага чейин мушташып турбулу? sen mustasip sen değişip. Жок, мага чейин могу Мы хотели... Давайте тогда вместе. Sen tanıma. Sen mustadedir. Телефон бар ма? бар болчу. Аз жок болуппайбы? Ким алды? Указывать етпесин. Указать эткенде могу азыркы балага чейин. Oy. Evet. Buna men telefon, men çaldım. Çok güzel. Kötü Телефон один жок найду. Аккаунт найдёшь. Это грабеж. пиздюк. Все нормально, хорошо. Я тебе сам вот лично, да, вот говорю, вот лично при сотрудниках, да, говорю. Я бы лично для хохота не Я тоже с сотрудником работал. Да мне похеру, где ты работал. Понял? Тебе похрен, да? Вот смотрите, видите, сам нарывается. Вот Иван смотрите, за Викторович. грудки прям Иван дергает. Викторович. Вот так и было. Он первый нарвался, ударил, куртку порвал. Вот. Хороший. Вот, снимайте, куртку порвал. Вот так порвал. Вот. Ты на будьте любезны общайся, хорошо? Я тоже. Ты место, братан. Он что приехал? Понял, да? Понял. Ой, по-русски. Вот. Мишаня. Давай, прямо сейчас. Шмор. Баардыгын кайгул милициясынын машинесине отургузган соң чыр токтомок турсун мушташка айланды. Эки тарап ички иштер башкармалыгына жөнөштү. Имараттын ичинен дагы бири-бирин ашатып сөгүп, мушташканга чейин барышты. Жыйынтыгында эки тарап бири-бирине арыз жазып, анан токтошту. Выйди с машины. Зайди, Миш. Все, братан. Вечер хой. Все, стой спокойно. Спокойно, стой. Вонючий. Руки. Да у тебя изо рта воняет больше, чем у меня. Пошел ты. Кто? Стой спокойно. Стой. Кто такой, а?
Не қарап тұрсың. Siz niye? Normal kurallar aldınız be. Өзі көтеріп Машинанда siz talkaladınız. Мені өз базарым. Ар бир айдоочу мансабалда рулга отурбаш керек экенин жакшы билиши керек. Буга мыйзам жол бербейт. Буга карабастан кээ бир айдоочулар ичимдик ичип алып, машинени башкарууга укуктумун деп ойлойт. А бирок биз билебиз, мыйзам бардыгына бирдей. Жөнөкөй жаран болосуңбу же жогорку кызматты ээлеген адамсыңбы? Без новостей. Программа ТВ-Агул, телеканал НТС. Руку уберите, пожалуйста. Патрулдук милициянын экипажы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү машинени токтотушат. Унаанын терезелери караңгылатылган экен. Айдоочу машинеден түшкөн соң спирт ичимдигин ичкени байкалган. Милиция кызматкери документтерин сураганда айдоочу мен каржы полициясында иштейм деп сүйлөшүү жолдорун издеп жатты. Камеру не снимай, пожалуйста. А? Сейчас камеру не снимай. Чего? Тебя как зовут? Нурис. Нурис? Меня Даниэль. Очень приятно. Взаимно. Без этого... Дети или что? Не знаю. Не предлагаю. Просто хочу как раз. Уже поздно. Ладно, пусть идет. Бизден чыгармачыл топту байкаган соң айдоочу бетин жаап, камераны өчүргүлө деген талаптарын коюп жатты. Ал тургай айдоочу тарткандарыбызды эфирге чыгарбагыла деп бир убакта пара сунуштап дагы көрдү. Аракеттери текке кеткен соң айдоочу наркология бөлүмүнө жеткирилип, мас экендиги аныкталды. Бул жаранга терезелерин караңгылатылганы жана мас абалда машинесин башкарып бараткандыгы үчүн 2 протокол толтурулду. Со слов пил пиво 3 кружки. Можете здесь. 30-й, да? 30-й. Нет, 29-й.
көрдүңүз да? Қанша, 50? 50. 70-тен ылғи болуш Ну, вот 48 тогда это показало об этом. 70-тен ылғи болуш керек. Бүтүңүз да көрдүңүз да? Пленка. Хоть даже мындай кичинекей эле пленка эметсе де, все равно деген 70-тен өйдө чыкпайт экен. Қанша штраф? 5500. Со скидкой? Со скидкой 2750. Чего не закинем, да? 15. Все, болды да, жигиттер? Автобус көрбөсү? Короче, 20 штук, да? Туда-сюда, да? Эмесин жазып алайынчы, сертификат. Блядь, зарплата месячная. Вот так и живем. У нас зарплата 5000. Ну, что ты здесь работаешь, Андрей? Значит, что-то есть, да? Эмеде тренировка жинап атабыз. Көргөйдү. 4. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.